Мурдагы жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманованын абактагы мөөнөтү 9 декабрга чейин узартылды. Мындай чечимди 5 октябрда Бишкектин 1-май райондук соту кабыл алган. Эске салсак, УКМК 25 июлда Динара Кутманова министрликтеги бир катар коррупциялык фактыларга башкы уюштуруучу жана шыктандыруучу болгондугу аныкталып, кармалгандыгын кабарлаган. УКМКнын маалыматы боюнча Динара Кутманова министр болуп турганда мамлекеттин акчасын мыйзамсыз чыгарып кетүү боюнча кеңири коррупциялык схема уюштурган. Экс-министр мыйзамсыз коррупциялык иштерге кол алдындагыларды, кызматкерлерди эле эмес, өзүнүн жакындарын, уулун, сиңдисин, үй кызматкерин, уулунун досун жана башкаларды тартуу менен жаратылышты жана экологияны коргоо тармагы үчүн жасалма долбоорлорду каржылоого арыз берүүнү уюштурган деп айыпталууда. 12-13 октябрда Бишкектеги мектептер менен бала бакчалар жабык болот. Бул тууралуу мэриянын билим берүү департаментинен билдиришти. Маалыматка караганда, мектептер онлайн режимде ишин уланта берет, ал эми бала бакчалар ишин убактылуу токтотот. Айта кетсек, 12 октябрда Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга расмий сапар менен келет. Ал эми 13 октябрда Бишкектеги КМШга мүчө мамлекеттердин президенттеринин саммити өтөт. Кытайдын Ханчжоу шаарында 19-жайкы Азия оюндары аяктады. Медалдык эсепте Кыргыз курамасы 18-орунду ээледи. Биздин өлкөнүн атынан 162 спортчу катышты. Алар спорттун 23 түрү боюнча күч сынашты. Кыргыз Республикасынын курама командасынын эсебинде 15 медаль бар. Алардын ичинен 4 алтын, 2 күмүш жана 9 коло байге.